Кандайсыңар достор? Бүгүн ушундай жумшак духовкада бышкан пирожки жасап көрбөйлүбү? Бул пирожкинин камыры жумшак, ал эми начинкасы эки түрдүү жана даамдуу, тоюмдуу болот. Эң алгач камырыбыздан баштайлык. Камырыбызга жарым стакан суу, 1 стакан сүттү, ошондой эле 50 грамм сливочный майыбызды алып, жылытып эритип алабыз. Чоң идишибизге баарын куйгандан кийин 1 аш кашык дрожь, ошондой эле 2 чай кашык кумшекерибизди салып, жакшылап чалып алабыз. Андан кийин 100 грамм суюк майыбызды кошобуз, 1 жумуртканы жана ошондой эле 1 жумуртканын агын кошуп алабыз дагы, жакшылап аралаштырабыз. Ал эми сарысын болсо өзүнчө алып коюңуздар, кийин аны пирожкинин үстүнө сыйпайбыз. Ошондой эле жарым чай кашык тузубузду салып, дагы бир ирет аралаштырып чыгабыз. Бардык азыктарды аралаштыргандан кийин эми акырындык менен унубузду кошобуз. Унубузду сөзсүз ээлеп алабыз дагы, аз-аздан кошуп, жумшак, ийкемдүү камыр жууруйбуз. Камырыбызды абдан жакшы ийлеп алгандан кийин үстүн суюк май менен бир аз майлап, пленка менен жаап коебуз дагы, жылуу жерге 40 мүнөткө алып коебуз. Алаңгыча начинкабызды даярдап алайлык. Биринчи начинкабыз үчүн жумурткаларыбызды бышырып алабыз. Ошондой эле жашыл пиязыбызды майда туурап бир идишке алабыз. Үстүнө бир аз туз, кызыл мурч, ошондой эле кара мурч кошуп, жакшылап эзебиз дагы, тууралган сууга бышкан жумурткаларыбызды кошобуз. Бул начинкабызга жарым аш кашык суюк май кошуп койсоңуздар дагы абдан сонун болот. Экинчи начинкабыз капустадан болот. Ал үчүн кичинекей бир баш пиязды майда туурап алабыз дагы, табага 1 кашык суюк май кошуп, кууруп алабыз. Жарым сабизди чоң сүргүчтөн өткөрүп алып, аны дагы пияз менен кошо кууруйбуз. Капустаны майдалап туурап кошобуз дагы, баардыгын жакшылап кууруйбуз. Ошондой эле туз, кара мурч, кызыл мурч кошууну унутпаңыздар. Баардыгын өз татымыңыздарга жараша кошуп алыңыздар. Ошондой эле бул начинка үчүн дагы сууга бышкан 1-2 жумуртка кошуп койсоңуздар абдан жакшы, тоюмдуу болот. Мына биздин начинкаларыбыз даяр. Эми камырыбыз дагы ачып калды. Камырыбызды бир аз ийлеп алгандан кийин ундан сээп аласыздар дагы, майда тоолук бөлүкчөлөргө бөлүп чыгасыздар. Мисалы ушундай кылып. Эми акырындык менен жайып алабыз дагы, пирожкилерибизди түйүп баштайбыз. Биринчи начинкабызды кошуп алгандан кийин четтерин катуу чымчып чыгабыз. Кааласаңыз самсанын камырындай кылып, косичка кылып түйүп чыксак дагы болот. Капустадан жасалган начинкабызды салып түйүп алгандан кийин бардык пирожкилерибизди акырындык менен табага тизип чыгабыз. Үстүн алып койгон жумуртканын сарысы менен сыйпап чыгабыз. Жана ошондой эле мен капустадан жасалган начинканын үстүнө кунжут сээп чыктым. Ал эми пияздын начинкасына мен кара кунжутту сээп алдым, адаштырбаш үчүн. Ысып турган духовкага салып, кызарганча бышырып алабыз. Мына биздин ушундай жуп-жумшак духовкада бышкан пирожкилерибиз дайын болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.